Эфирде күндеме маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Айтрган Сетиева. Саламатсыздарбы, бул чыгарылышта. Центра компаниясындагы Кыргызстандын акцияларынын камакка алынуусунун тегерегиндеги кырдаалга карата президент өз оюн билдирди. Алмазбек Атамбаев өкмөттү мамлекеттин кызыкчылыктарын натыйжалуу коргоого чакырды. Кыргызстанга Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко иш сапары менен келди. Конокайым өлкөнүн жетекчилиги менен бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Чолпон Атадагы ипподромдун сметасын эми араң эсептей башташты. Көчмөндөр оюндарынын аяктаганына 1,5 ай болду. Бул сметаны башканын мурун коррупцияга каршы күрөш алып барган кызматтар күтүп жатышат. Түштүктө анар жыйноо мезгили соңуна чыгып жатат. Түшүм ойдогудай болбой калды. Кумтөр долбоорунда мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоо боюнча чечкиндүү чараларды көрүү керек деп билдирди президент Алмазбек Атамбаев. Анын пикиринде Кыргызстандын дүйнөдөгү эң ири алтын кенинен түрдүү ыкмалар менен пайданын көп бөлүгүн алып чыгып кеткен компания Канаданын сотторунда биздин улуттук байлыгыбыздын тагдырын чечүүгө жол бербешибиз керек. Мындай оюн өлкө башчысы Центра Голдинг компаниясындагы кыргыз алтындын акцияларын Онтарио провинциясынын жогорку соту тарабынан кезектеги камакка алуусу тууралуу маалыматка байланыштуу билдирди. Президенттин сөзүн толугу менен беребиз. Канаданын сотторунда Кыргызстан үчүн чыгашалуу чечимдерге алып келген Центра Голдинг акцияларынын тегерегиндеги түрдүү оюнчулардын чайкоочулугу Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасынын менчиги болуп эсептелген кумтөр алтын кенин иштетүүгө карата мамилени кайрадан карап чыгууну талап кылууда. Кыргызстан бийлигинин 90-жылдардагы кылмыштуу шалаакылыгынан же үстүртөн мамилесинен улам андан соң 2003 жылдагы улуттук кызыкчылыктарга жасаган түздөн түз чыккынчылыгынын айынан дүйнөдөгү эң ири алтын кенин иштетүүчү кумтөр көп жылдар бою өлкөбүзгө жада калса кирешенин салыштырмалуу адилеттүү бөлүгүн алып келбей жатат. Түзүлгөн кырдаал үчүн айыпты Кыргызстандын ошол кездеги бийлигине тагуу менен бирге биз кыргыз бийлигинин терс жактарын Канаданын инвесторлору дагы пайдаланып жаткандыгын белгилебей кое албайбыз. Сөз 90-жылдардын башталышындагы алгачкы макулдашуунун Кыргызстан үчүн өтө пайдасыз шарттары жана 2003 жылдагы долбоорду реструктуризациялоо абдан жаман жүргүзүлгөндүгү туурасында жүрүп жатат. Тилекке каршы канадалык азыркы өнөктөштөр болгон Центра Голдинг менен өз ара пайдалуу консенсуска жетүүшү боюнча Кыргыз Республикасынын кийинки аракеттери азыркы күндө биз каалаган жыйынтыктарды бербей жатат. Акыркы жылдары ошол эле Канаданын сотторунда Кыргыз алтын ачык акционердик коомуна таандык акцияларды камакка алуу тууралуу Кыргызстанды кысмакка алган чечимдерди кабыл алуу боюнча прецедент түзүлдү. Оболу 2012 жылдын 17 августунда Ак кеме мейманканасынын тегерегиндеги мүлк талаш боюнча Систем Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Türk компаниясынын арызын камсыз кылуу боюнча чечим кабыл алынды. Эми болсо 2014 жылдын 14 октябрында Күттө сай 2 сейрек кездешүүчү металл кенинин тегерегиндеги чарбалык талаш боюнча канадалык Stens Energy Corp кен газу компаниясынын талабы боюнча чечим кабыл алынып жатат. Кыргыз Республикасы сот системасынын ишинин принциптерин урматтайт. Бирок азыркы пайда болгон тенденция өкмөттүн алдына Кыргызстандын активтерин коргоо жана мындан ары мындай коркунучтарды алдын алуу боюнча кыйла таасирдүү механизмдерди пайдалануу милдетин коюп жатат. Тактап айтканда, Торонтодогу канадалык фонддук биржадагы листингден Центра Голдинг акцияларын чыгарып кетүү мүмкүнчүлүгү тууралуу маселени коюуга мажбурлайт. Же мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо боюнча кыйла чечкиндүү чараларды көрүп, Кыргызстандын дүйнөдөгү эң ири алтын кенинен түрдүү ыкмалар менен пайданын көп бөлүгүн алып чыгып кеткен компания Канаданын сотторунда кумтөрдүн тагдырын чечүүгө жол бербешибиз керек. Кыргыз Республикасынын улуттук байлыгы чарбалык талаштарда чет элдик компания же уюм тарабынан Кыргызстанга кандайдыр бир кысым көрсөтүүнүн жана соодалашуунун куралына айланган жагдайга жол берүүгө болбойт. Кыргызстанда жеке менчикти басып алууну мыйзамдаштырганы жатат. Кээ бир депутаттар улутташтыруу тууралуу бул мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Ага ылайык мамлекет ар кандай бизнес объектилерди өз менчигине ала алат. Бирок эксперттердин пикиринде мындай кадам ыймансыз атка минелерге жол ачып берип, өздөрүнө жаккан компанияларды басып алуусуна жеңилдик жаратат. Мындан тышкары бул мыйзам долбоору кирешелүү гана ишканаларга багытталып жаткандыгы сунушталып жатат. Кыргызстандын конституциясы жана жарандык кодексинде мамлекеттик менчикке айландыруу укуктарынын формасы каралган. Буга чейин Кыргызстандын объектилерин мамлекеттик менчикке кайрып берүү боюнча мыйзам жок болчу. Ал эми 2010 жылкы окуялардан баштап өлкөбүздө объектилерди менчиктештирүү декретинин негизинде жүргүзүлө баштаган. Азыр болсо мындайды улантууга парламенттин депутаттары киришип, анын атын улутташтыруу деп атап алышты.
Кыргыз Республикасынын улутташтыруу тууралуу мыйзам долбоорунан экинчи берени. Улутташтыруу тууралуу түшүнүктүн мааниси коомдун кызыкчылыгы жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук үчүн жарандардын жана юридикалык жактардын менчиктерин кайрылуу жолу менен мажбурлап мамлекеттик менчикке айландыруу. Мыйзам жалпы жана кеңири түшүнүктү аныктайт. Улутташтыруу бул көз карандысыз укук. Ал көптөгөн эл аралык коомчулукта бар жана колдоого ээ болгон. Анын үстүндө биздин конституция дагы улутташтырууга жол берет. Кыргызстандын өзүнүн укугун колдонуусун сунуштаган эл өкүлү эң биринчиден Кумтөр ген жерине байланыштырып жатат. Депутаттын мындай көз карашы мурдатан эле белгилүү. Ал эми көптөгөн саясатчылар бул мыйзам долбоорун чет элдик гана инвесторго каршы багытталгандыгын айтууда. Бул мыйзам Кумтөргө жана келечекке каршы. Ал мамлекет үчүн баарын тартып алат. Бирок ага ким жериктер болот? Сөзсүз бийликте тургандар. Ал эми бүгүнкү бийликте кимдер турат? Текебаев, премьер-министр анын адамы, министрлер анын кишилери. Кайрадан эле Текебаевдик социализмге кайрылып жатабыз. Бул документ 11 барактык көлөмдө даярдалган. Анда мамлекет жеке компанияларды кандай шарттарда өзүнө менчиктетип алары так даана жазылган. Мына алардын кээ бирлери. Кыргыз Республикасынын улутташтыруу тууралуу мыйзам долбоорунан 4-чү берени. Улутташтыруунун негиздери. Мүлүктү улутташтыруу өзгөчө учурларда төмөндөгү негиздерде жүргүзүлөт. Биринчи, Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп, кен байлыктарына тиешелүү болуп, мамлекет үчүн пайдасыз шарттарда коомчулуктун кызыкчылыгына зыян келтирип жатса. Экинчи, өндүрүштүк иштерде айлана чөйрөнү коргоо эрежелерин бузса, сууну булгап, абаны кирдетип, жерди бузуп, анын айынан айлана чөйрөгө же адамдын саламаттыгына залал келтирип, жаныбарларга же өсүмдүктөр дүйнөсүнө, балык заттарына, айыл чарбасына зыян тийсе. Мыйзам долбоорунун 4 беренесинин алгачкы 2 пунктунун негизги темалары Кумтөр алтын кен жерине тиешелүү бир канча жолу көтөрүлгөн маселелер. Акыйкатты үчүн белгилей кетчү жагдай. Мамлекет тарабынан бул улутташтыруу мыйзамы өтүп кетсе, анда эл аралык укук боюнча жеке менчик ээсине ишкананын рыноктук баасын гана эмес, анын чыгымдарын да төлөп бериши керек болчу. Мындай мисалдар бизде болду. Кыргыз өкмөтү 2010-жылы ак кеме мейманканасын менчиктештирүү боюнча соттошуп, эл аралык арбитраж өкмөткө 11 миллион долларды мамлекеттик бюджеттен төлөп берүүсүнө милдеттендирилген. Это что же было? Мен бул окуядан утулуп жатабыз деп эсептебейм. Баардык улутташтырылган 47 объект боюнча жооп берүүгө туура келүүдө. Азыр ошол улутташтырууга мугалимдер жана милиционерлер жана бюджеттеги кызматкерлер төлөп жатышат. Мындай мыйзам долбоору өлкөбүздүн инвестициялык климатына эч кандай упай алып келбейт. Эксперттердин айтымына ишенсек, акыркы 4 жыл ичинде Кыргызстан менен иштешүүгө бир дагы чет элдик ири компания макул боло элек. Сунушталган мыйзам болсо абалды андан ары татаалдаштырышы мүмкүн. Анткени жеке менчикти басып алып, мамлекеттик менчиктештирүүгө расмий түрдө уруксат бериле элек. Как можно национализировать? Эртең эле сизге бирөө келип машинаңызды тартып алып, бул эми сиздик эмес, мен аны улутташтырдым дегенде эле кеп болууда. Сен болсо эч нерсе кыла албайсың. Ал унааны маңдай териң менен тапкансың. Менин айтарым, эми инвесторлор бизге келбейт. Экономиканын өнүгүшүндөгү чет элдик инвестициянын ролу Сингапур өлкөсүндө мыкты көрүнүп турат. Акыркы 30 жыл ичинде дүйнөнүн 3-чү өлкөсүнөн өнүккөн мамлекеттер катарына кошулду. Бүгүнкү күндө экономикалык керемет түшүнүгүнүн мааниси боюнча сабаттуу өнүгүү стратегиясы инвесторлорду тартуу менен өнүктүрүлгөн. Адегенде Сингапур дагы Кыргызстан сыяктуу өндүрүшүн өнүктүрүү үчүн өздөрүнүн ресурстары жок болчу. Ал эми Кумтөргө токтолсок, эсептөөлөргө караганда биздин өлкө компенсация катарында 5 миллиард доллар төлөп берүүгө туура келет. Ишкананын өткөрүп берүү дагы жеңил эмес. Эмне кылган күндө дагы кенди иштетүү үчүн убактылуу токтотууга туура келет. Бул дагы чоң чыгымдар талап кылат. Если только мы остановим Кумтөр. Карьер сууга толуп калат. Мөңгүлөр. Эгер бул кыш мезгили болсо түтүктөр дароо тоңуп калат. Аларды алмаштырууга ири суммада каражат керек. Бирок документтин авторлору көп миллиондогон доо арыздан коркуунун кереги жок дешүүдө. Улутташтыруу тууралуу мыйзам долбооруна ылайык инвесторлордун чыгымдарын калыбына келтирүү акыркы суммадан, жаратылышты коргоого кеткен зыяндардан эсептелип алынат. Бирок экологияга келтирген зыяндардын жергиликтүү деңгээлде эсептөө механизми толугу менен түшүнүксүз болуп турат. Ал эми эл аралык арбитраж биздин саясатчылардын жана жергиликтүү экологдордун эсептөө негиздерин эске алары күмөн болууда. Мамлекет башчы Каржы министрлигинен өлкөнүн социалдык секторун өз учурунда каржылоого өзгөчө көңүл бурууну талап кылды. Мындай милдетти ал министрликтин башчысы Ольга Лаврова менен болгон сүйлөшүү учурунда койду. Жолугушуунун жүрүшүндө президент Алмазбек Атамбаев менен өлкөнүн башкы финансисти үстүбүздөгү жылдын республикалык бюджетинин аткарылышына тиешелүү маселелер, ошондой эле негизги финансылык документтин келерки жылга болгон приоритеттүү багыттарын талкуулашты.
Кыргызстандын улуттук банкы сомдун курсун кармап туруу үчүн валюта рыногуна кийлигишүүгө аргасыз болду. Акыркы айлардагы доллардын баасы кескин өсүп кеткендигине байланыштуу республиканын негизги банкы 7 миллион 400 миң долларлык интервенция жүргүздү. Башкача айтканда, бул чоң партиядагы чет элдик валютаны акча рыногуна жүгүртүүгө таштады. Мындай чара валютанын өсүшүнө каршылык көрсөтүп, анын туруктуулугун сактап калышы керек. Айта кетсек, август айынан октябрга чейин улуттук банктын мындай интервенцияларынын жалпы көлөмү 109 миллион долларга чейин жеткен. 2 күндүк иш сапар менен келген Орусиянын мамлекеттик думасынын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко кыргыз депутаттары менен жолукту. Тараптар соода, экономикалык, энергетика, Орусия жергесинде жүргөн эмгек мигранттарынын көйгөйлөрүн чечүү өңдүү бир катар маанилүү маселелерди ортого салышты. Талкуунун өзүнчө дагы бир темасы Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү туурасында болду. Мындан соң журналисттер менен болгон жолугушуусунда да Валентина Матвиенко Орусия үчүн Кыргызстан менен кызматташуунун кеңейтүү абдан маанилүү экенин белгиледи. Анын айтымында алдыдагы дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр Кыргызстандын бажы биримдиги менен бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулуусунда ачылат. Федерация готова оказать всю необходимую консультативную. Федерация кеңеши кыргыз парламентине болгон жардамын көрсөтүүгө даяр. Мындан сырткары Кыргызстан интеграциялык бирикмелерге кирүүсүнө жол картасын реализациялоо үчүн каражат жагынан да көмөктөшмөкчү. Ошондой эле укук тараптан мыйзамдарды ыңгайлаштырууда колдоо болот. Эң башкысы кыргыз жетекчилиги да коюлган талап шарттарды так аткараарына ишенем. Конституцияга айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси коомчулукта кызуу талкууга алынды. Мындан бир нече жыл мурда өлкөнүн башкы документине мораторий жарыяланган болчу. Андыктан юристтер азыр өзгөртүүлөрдү ишке ашыруудагы механизмдерин талдап жатышат. Негизги тапшырма Конституцияны өзгөртүүдө юридикалык жактан мыйзамдардын бузулушуна жол берилбеши керек. Бактыгүл Сталбек кызы документтин буга чейинки жана мындан кийинки тагдырына көз жүгүртөт. Өлкө эгемендүүлүк алгандан тарта баш мыйзам 2003, 2007 жана 2010 жылдары олуттуу өзгөртүүлөргө дуушар болгон. Конституцияны кайрадан бычкандар, дайыма мыйзамдарды күчтөндүрүү жана жарандардын укуктарын кеңейтүү максатын көздөп жатышкандыгын айтып келишкен. Бирок бул кадамдар өз мүдөөсүнө жетпей, бир аздан кийин эле башкалары келип, баш мыйзамдын кемчиликтерин таап чыгышат. Азыркы Конституциядагы өлкөдөгү айрым маанилүү реформаларды ишке ашырууга арбын тоскоолдуктарды жаратып жатыптыр. Өзгөчө сот системасында жана жалаң гана мындай эмес. Ее сварганили за несколько суток. Азыр таянып жашап жаткан баш мыйзамыбыз бир нече сутканын ичинде эле шашып үшүп кабыл алынган десек жаңылышпайбыз. Шайлоодо жеңген партияларга 60ка чейин эле орундар берилген. Эгер 90го чейин орун жеңип калышсачы, мындан тышкары мамлекеттик ведомстволор арасында баш мыйзамда жоопкерчиликтер так жазылбай калган. Башкаруу формасы дагы азыркыга чейин бүдөмүк болуп турат. Толуктоолор акыркы жолу мындан 4 жыл мурда киргизилип, 2020 жылга чейин баш мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизүүгө мораторий жарыяланган болчу. Аны бир гана референдум жолу менен алып таштаса болот. Демилге болсо жогорку кеңештин көпчүлүк добушу менен көтөрүлүшү керек экен. Белгилей кетчү жагдай акыркы чечим өлкө башчы тарабынан гана чыгарылган соң референдум жарыяланат. Эгер бул процедура жакын арада ишке ашырылса, анда юристтердин Конституцияга киргизе турган сунуштары арбын. Ал ошо Конституция жазылып турат да. Эч ким биздин Кыргызстанда ошо жоопкерчиликке тартылбайт депчи. Жалган эмесе жоопкерчиликке тартылбайт деп. Бул чын айтканда туура эмес деп ойлойм да. Эң кооптусу бул мүмкүнчүлүк бара-бара жеке кызыкчылыктар үчүн дагы пайдаланылып калышы мүмкүн. Тилекке каршы анда баш мыйзам кайрадан кол жоолукка айланбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Эскерте кетсек, 20 жылдан бери ал 10 чакты жолу өзгөртүлгөн дешет эксперттер. Изменений требует не только та часть. Адискө юристтердин жана коомчулуктун талкуусунда Конституция кайрадан каралып бекитилиши керек. Тилекке каршы айрым алынган мыйзамдарды референдум жолу менен жокко чыгаруу аракеттери дагы болбой койбойт деп айтуу кыйын. Мисал айталы, өлүм жазасы боюнча аны бекиткен учурда айрым күчтөр дал ушул бүтүмдү жокко чыгарууга кол топтошот. Азырынча демилге сөз түрүндө гана коомчулуктун талкуусуна коюлду. Эксперттердин айтымында Конституция өзгөртүүгө жана толуктоолорго муктаж. Болгону бул аракеттер батыш мамлекеттердей дыккат жана шашпастан жалпы коомчулуктун пикиринин негизинде бекитилиши керек. Эң негизгиси анын өмүрү узун болуусу үчүн бардык аракеттер жумшалышы зарыл. Бактыгүл Сталбек кызы, Иван Чижиков, 5-канал.
Президиум түзүү үчүн баш мыйзамды өзгөртүү зарылдыгы келип чыгууда. Мындай пикирин Жогорку соттун төрайымынын орун басары Канат Турганбеков билдирди. Эске салсам, өткөн жума күнү өлкө башчы Алмазбек Атамбаев сот реформасы үчүн Конституцияны карап чыгууга болот деп коомдук талкууга жем таштаган. Өзгөртүүлөр дагы эмне үчүн талап кылынууда? Айдай Аманкулова сураштырды. Күтүүсүз пикир өткөн жума күнү өлкө башчысы тарабынан жаңырды. Алмазбек Атамбаев сот реформасы үчүн зарыл болсо Конституцияны өзгөртүү керектигин шаарданалады. Ошол эле учурда президент баш мыйзамдын сот бийлигинен башка бөлүмдөрүнө тийишпөөнү сураган. По Конституции у вас сидит главный Эгер Конституцияга тиешелүү кандайдыр бир учурлар болсо, баш мыйзамдын башкы негиздөөчүсү Өмүрбек Чиркешевич менен акылдашып, сотторго тиешелүү бөлүгүн кантип өзгөртсө болот, кеңешесиңер го. Ошол эле учурда башка бөлүмдөрүнө тийишпей, Атамбаев авторитардык режимди кургусу келип жатат, же кызматында өмүр бою калгысы келип жатат деген күдүк ой болбош үчүн. Мен калайын деген оюм жок. Дайым айтып келгендей эле өз мөөнөтүм бүткөндө кетем. Кеп төркүнү жогорку сотко байланыштуу. Жаңы кодекстерге ылайык бул инстанциянын экономикалык жана жарандык коллегиялары бириккени турат. Мындан тышкары жогорку соттун президиумун түзүү каралууда. Болбосо бул орган башы жок чабандеска айланып, жергиликтүү судьялар баш ийбей калды деген пикирлер жаңырууда. Сот системасында бир баш болуш керек. Ошол башы саясий дагы жоопкерчиликти элдин алдында, жогорку кеңештин алдында, президенттин алдында тарткандай, сезгендей болуш керек дагы. Калган сот инстанциялардын үстүнөн көзөмөл жүргүзүш керек деген жыйынтыкка бүгүн келдик да. Бул абдан маанилүү жыйынтык. Президиум сот бийлигинин үстүнөн көзөмөл жүргүзүп гана тим болбой, жогорку соттун айрым күмөндүү чечимдерин кайра карап чыгууга да укуктуу. Президиум кириш үчүн жана коллегалардын баарын эки коллега бириктириш үчүн буга конституция изменение келтириш керек 90-статьяга. Ошон үчүн президенттин айтканына мен толук кошулам. Бирок 2010-жылдагы конституциялык кеңешменин айрым мүчөлөрү президиумду ашыкча орган деп эсептешет. 3 судьядан турган коллегиянын курамын көбөйтүп коюу менен маселелерди жөнгө салса боло турганын жүйө келтиришип. Были внесены предложения по Бул ашыкча эле инстанция. Эгер жогорку кеңеште ишти кароонун жаңы тартибин киргизсек, президиумдун деле кереги жок болот. Маселен 5, 7 же 9 сот ишти караса, сот тажрыйбасы бирдей болот. Эгер президиум киргизилсе, соттук ишти кароонун табияты бузулат. Себеби жогорку соттун чечими акыркы жана ал даттанууга жатпайт. Андай болсо президиум сыяктанган 4-чү инстанция кесиптештеринин ишин кайра карап, өкүмдөрдү жокко чыгара берсе эмне болот? Андыктан бул азырынча талаш жараткан маселе. Баш мыйзамдын негизги автору да бул боюнча үн ката элек. Сот реформасы үчүн балким Конституциянын өзүн эмес, конституциялык мыйзамдарды өзгөртүү менен кырдаалдан чыгуу сунуштары жаңырышы мүмкүн. Президент өзү дагы бул боюнча акылдашуу зарыл деген болчу. Айдай Аманкулова, Урмат Маметалиев, 5-канал. Өлкө саясий айдыңындагы жандануу эки саясий уюм Республика жана Ата журт өз ара биригишти. Тийиштүү чечим кабыл алынганын партия лидерлери бүгүн жаңы саясий уюмдун биргелешкен съездинде расмий билдиришти. Эске салсак, эки партиянын тең өкүлдөрү азыркы чакырыктагы парламентте бар. Андыктан бул биригүүнүн артында эмне жатат? Жаңы саясий уюмдун ал кубаты канчалык? Аскат Алагөзов билүүгө аракет кылды. Бул маданий жай искусство сүйүүчүлөргө бүгүн буйруган жок. Опера жана балет театрынын сахнасында саясатчылардын спектакли. Республика менен Ата журт лидери алдыдагы ой максаттарын айтып, саясий кадамдарын ачыктоодо. Республика Ата журт партиябыз негизги күч болушубуз керек. Эске салсак, эки уюм өкүлдөрү жакында эле бири-бирине катуусын айтып, бири-бирин шыбап келген. Ал кезде Камчыбек Ташиев депутат, Өмүрбек Бабанов премьер-министр. Бабановдун өкмөтүнүн отставкасын катуу талап кылгандардын бири да Ташиев эле. Өкмөттүн башчысынын жеке Өмүрбек Токтогулович Бабановдун отставкасы эл тарабынан коюлган жана ушул талабыбыз күчүндө калат. Айрым учурда тирешүүнүн кызуусунда саясатчылардын ата тегин сүрүштүргөнгө чейин барган учурлар болду. Өз кезегинде Өмүрбек Бабанов ага оппозиция болгон Ташиевдин эмне талашып жатканын мыкты түшүнөрүн айтып келген. Булар ошо кресло талашуу жөнүндө маселе болуп атат. Ташиев өзүнүн заявлениясында айтып атат. Оппозиция биз уже бөлүп алдык. Ким кайсыл должностька барат деп туруп. Эки фракциянын парламенттеги тирешүүсү лидерлеринин эле эмес, депутаттарынын деңгээлинде да жүрүп келген. Алсак республикачы Алтынбек Сулайманов менен Камчыбек Ташиев кызыл чеке боло жаздаган.
Дал ушул буга чейинки эки партия лидеринин саясий аракеттерин эске алып, азыркы бирүүгү арга жоктун иши дегендер бар. Коомчулук алдында билдирип, өздөрүнүн позицияларын билдирип келген. Бүгүнкү кырдаал көргөзүп атат. Ошол айтылган сөздөр, позициялар кээ бир учурда мындай жөн эле жел болуп калган, оюн болуп экендигин, демек элдин канын кызыткан сөздөрдү жөн эле айтып келишкенин көргөзүп атат. Канткен күндө да кайнаса каны кошулбайт делгендердин азыр биригип жатышынан айрым эксперттер жакшы жышаан көрүүдө. Ириде өлкөдөгү жалпы саясий маданият өңүтүнөн алып карап. Несмотря на противоречия, карама-каршылыктарга карабай, кечээ күнкө эле пикир келишпестиктерге карабай, партия лидерлери макулдашууну үйрөнүштү. Консенсуска келүү өтө маанилүү. Эки саясий партия өз ара сүйлөшө билүүгө үйрөнүп, орток пикирди табуусу бул жакшы көрүнүш. Республиканын парламенттеги фракциясы 2-3 депутаттык топторго бөлүнүп, өз позициясын алсыратканы маалым. Ушундай эле тагдырга Ата журт фракциясы да туш болгон. Ага кошумча бул фракциянын лидери баш болуп, бир катар өкүлдөрү кылмыш иштеринде өткөнү белгилүү. Бул жагынан эске алганда парламентте эки фракция күчү канча болот айтуу кыйын. Тизмеси боюнча мында карасаң азыр көп эле ошибкалар чыккан, канча коррупция болгон, шайлоонун ичинде ошо партиялык тизмесин түзүп аткан деле азыр көбүнчө парламенттик депутаттар иштей алгалды. Ошон үчүн муну эске алып коюш керек. Эки партия жоголгон парламентте. Ошондуктан булардын бул жакта калдыктары балким биригиш ыктымал. Ал калдыктары бириккенде канча адамды түзөт, азыр айтыш кыйын. Бир гана нерсе, демек, ошо элдин алдына эмнени айтып кыйкырбасын, булардын максаттары азыр бизге белгилүү болуп калды. Аз вакыттын ичинде акчанын күчү менен түзүлүп калган партияларда, ошон үчүн жанагы идеялык платформа партиянын негизин түзбөй эле, акча каражаты партиянын негизин түзүп калган. Ошон үчүн баягы партияга келген адамдар ошо өзүнүн акчасы менен келишкенде, алар бүгүн кечээ баягы общий жалпы кызыкчылыгы бир болуп, жалпы кызыкчылык бийлик болчу. Чынында эки партиянын биригүүсү учурда парламентте бир иштейли деген эле максат менен чектелбейт. Саясий айдынга баам салгандар жаңы альянс алдыдагы шайлоону эске алып түзүлгөнүн белгилешет. Бул жакынкы келечектегиси. Узак мөөнөттө бул президенттик шайлоого чейин баруу, же Ташиев, же Бабанов башында туруп өз бийлигин бекемдөө максатында. Ар бир кооз лозунгтардын артында өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары турат. Бул бийликке келүү, бул табигый көрүнүш. региональная представленность. Аймактык көрсөтүүсү. Биз жакында иликтөө жасадык. Ага ылайык түндүктө Ата журтту билгендер аз. Ал өз күчүн жоготкон. Түштүктө тескерисинче. Экөө бири-бирин бул жагынан толуктап атат. Канчалык узак мөөнөттүү долбоор, аны биз көрөбүз. Жаңы саясий уюмдун узак же кыска мөөнөткө жашоосу алардын лидерлеринин иш аракетинен көз каранды. Эксперттер буга чейинки кадамдарын кайталоо суу кечпээрин белгилешет. Дат токуп минип, өтө төмөн чапкылап 7% кылабыз, 9% кылабыз дегенде анда ал эми кечээкү баягы 10 жылдан кийин революция деп атпайбыз, ошонун эйфориясындагы ошого ылайыктуу болгон мындай технологиянын бири болчу да, азыр эми анте албайт. Серепчилер бара-бара эки лидердин бири үстөмдүк кыла баштаарын болжошот. Ошол учурда бири ынанып, дымагын тыя алабы же жокпу, саясий уюмдун кийинки тагдырына таасир этери белгиленет. Аскат Алагөзов, Азат Ынтымаков, 5-канал. Бир ай мурун өткөн көчмөндөр оюндарына байланышкан чыр башталды. Чолпон Атадагы ат майданды реконструкциялаган аткаруучу уюмдар акчаларын ала албай жүрүшөт. Ага курулушка жооптуу башкы компания айыпталууда. Бир ай мурун курулган ат майдандын курулушунун сметалык эсептөөлөрү ушул күнгө чейин чыга элек. Алдын ала эсептөөлөр боюнча мамлекет дагы 10 миллион сомго карыз болуп калышы ыктымал. Теманы Самат Качкынов улантат. Өткөн айда жүз берген көчмөндөр оюндарынын ачылыш аз эме. Театрлашкан коюлмалар менен коштолуп, ат майдан көрүүчүлөргө жык толгон эле. Жалпысынан дүйнөдө биринчи жолу өтүп жаткан көчмөндөр оюну шашылыш уюштурулса да ийгиликтүү өттү деп бааланган. Оюндарда 6000 көрүүчүнү батырган ат майдан кыска мөөнөттүн ичинде чала учук курулганы маалым. Башында болжонгондой эле мунун айланасында ызы чуулар орун ала баштады. Азырынча курулуштун сапаты эмес, ага кеткен каражат маселеси көңүл чордондо. Куруучулар акчасын ала албай нааразы болуп жаткан учур. Белгилүү болгондой реконструкция иштерине 5-6 аткаруучу уюм тартылган. Такыр берилбей калды деген эмес, кээ бирөө 80% алыптыр, кээ бирөө 50% алыптыр. Негизинен алышкан да. Баягы биз администрацияда сөз болгондо айтышкан, эгерде мамлекет карыз болуп калса, ушунча элге карыз экен, дагы ким карыз болсо ошонун баарын чыгарып беребиз деген акчаны. Ошон үчүн биздин подрядчик мисалы үчүн шашпай азыр отуруп эсебин бүтүп калды.
Курулуштун ачык сметасына ылайык 52 миллион сом сарпталмак. Бирок долбоорлук документтери жок. Ат майданды реконструкциялоонун жүрүшүндө иш көп болуп, дагы 20 миллион бөлүнгөн. Оюндар бүткөнүнө 1,5 ай убакыт болуп калганы менен так канча каражат кеткендигин жооптуу адамдар айта алышпайм. Эми араң санашып сметасын эсептеп жатышат. Ипподромду уюштуруп бергиле деп мага кайрылышкан. Мен ойлонойн дедим, ал жумушту алдым. Ошонун негизинде договор кылды. Бирок ачык смета менен жасалды да. Себеп дегенде эч кандай проектный документациясы жок эле, ПСД жок эле, АПЗсы жок эле. То есть бюджет не был определен. Анын баарын жасаш үчүн убакыт керек эле. Той жакындап калган. Эми 55 күндө бүтүрүп бердик. Курулушту кыска мөөнөттүн ичинде бүткөрүүнү мойнуна алган Эркинбек Мергенбаевке бөлүнгөн каражатты максатсыз пайдаланган деген күнөө менен бирге анын дарегине коркутуп үркүтүүлөр түшүп жатыптыр. Айтымында ат майданды оюндарга даярдоого кеткен чыгымдардын сметасын чыгарып берүүгө укук коргоо органдары убакыт бербей жаткан экен. Ал деле тиги кургандан аз убакыт албайт. Абдан көп жумуш бул деген кагаз. Ошону жасап бүтүргөнгө мага убакыт абдан тар болот. Себеп дегенде бияна чакырышат, чакырат, тияка чакырат. Күндө ошондо 2 саат, 3 сааттан убактымды ашат. Ошондой бир необоснованно кандайдыр бир күнөөлөп атышат мени. Кимдер чакырып атат? Ошо МВДнын линиясы боюнча чакырып атат мага. Мына ГСУ чакырып атат, 5-управление чакырып атат, ГУР чакырып атат. Негизи талапка ылайык сметалык эсептөө бир нерсе куруунун алдында чыгарылат. Канча каражат кетери эсептелип, анан ошого жараша керектүү сумма бөлүнүшү керек эле. Мындай тетири кеткен иштин себептери бар дешет уюштуруучулар. Алмазбек Шаршенович Турцияга барганда июнь айында акыркы сөзү болду, өткөрөбүз деген. Анан ошол сөздөн кийин акча издей баштадык. Анан акча ошо июлдун 15-теринде чечилди. Эгерде биз жазында акча сураганда ошол убакта чечилет деп, азыр ошол жактарды карап, тендер өткөрүп, даярданган десе балким башкача болот эле. Ошон үчүн баягы болор иш болду. Эч пландабай болору болду деп иш кылуу дагы болбосо керек. 2 жыл мурун болжонгон оюндарга даярдыкты оюндун так башталышына такабай, уюштуруучулар эртерээк ойлонгондо чыгашаларда кыйла азыраак болмок дешет адистер. Самат Кашканов, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Соцфондтун жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү издөөдө жүргөн кылмышкерлерге, депортацияланган жарандарга жана соттолгон адамдарга жаңы паспорттарды берип келишкен. Ички иштер министрлигинин 5-башкы башкармалыгынын кызматкерлери көп жылдан бери иштеп келген коррупциялык схеманы ачыкташты дейт ведомствода. Кылмышкерлер соцфондтун жана мамкаттоо органдарынын жардамы менен өздүк маалыматтарын, аты жөнү, жеке номери өзгөртүлгөн жаңы документтерге ээ болушчу. Мындай жол менен мурдагы жылы эле 2000ден ашуун адам жаңы баш документти ала алган дейт Ички иштер министрлигинде. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Атамбекен фракциясынын айрым депутаттарына каршы талаптонуу боюнча козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу коррупцияга каршы комитетинин парламенттик жыйынында белгилүү болду. Ички иштер министринин орун басары Калыбек Сатыбалдиевдин айтымында жаңы ачылган жагдайлар ырасталган жок. Ошон үчүн бул ишти токтотуу чечими чыгарылган. Түштүк жергесинде анарды жыйноо башталды, бирок багбандар быйыл түшүм аз деп кичине капалуу. Быйыл гүлдөгөн учурда аба ырайы да бузулуп, жакшы албай калган. Анар менен жан баккан багбандын анар багына биздин кабарчыбыз Динара Касымова барып келди. Махамат Касым Маматеминов өмүр бою багбанчылык менен жан сактаган адам. Бүт мээнетин жылда жерге жумшайт. Какыраган тоо борундагы 30 сотык таштак жерди өздөштүрүп, анар багын айландырды. Анар өстүрүү менин атамдан калган. Ал бардык сырларын мага үйрөтчү. Азыр биздин анарлар Аравандын эле эмес, Оштун, Бишкектин, андан ары Орусиянын базарларына чейин жетет. Багбан көп жылдык мээнеттен кийин гана анардын табиятын түшүнө баштады. Ал ысыкты сүйгөн бадал, аны өстүрүү сырлары да көп. Эми бу анар ар бирине өзүнчө камкордук көрүү керек. Ошондон улам бадалдар мөмөнү ар кандай байлайт. Кеч күздө келгенде жүзүм сыяктуу жерге көмүп кыштан чыгарабыз. Дагы бир көзгөчөлүгү анарды кыйыштырууга болбойт. Аны калемче кылып көбөйтүп алабыз. Анардын 10дон ашуун түрү бар. Бири бадыракай дандуу келсе, айрымдары ширелүү. Багбандардын айтымында ал 50 жылга чейин мөмө байлай берет. Өсүп турган анар окшош көрүнгөн менен анын ичиндеги даамы ар түрдүү, кычкыл же таттуу. Аны жөнөкөй адамдар байкай албайт. Аны анар өстүргөн багбандар гана айырмалай алат. Мисалы, бул анардын ичи кычкыл. Кычкыл экендигинин кабыгынын калыңдыгынан жана сыртынын быдыракайлыгынан билсе болот.
Аравандын базарларын азыр жергиликтүү анарлар ээлейт. Баасы быйыл жылдагыдан кымбатыраак. Килограммы 120 сомдон. Мурда анар Өзбекстандан келчү, азыр эми базарда жалаң эле аравандын анарлары. Быйыл баасы кымбатыраак. Былтыр 80 сомдон болчу, быйыл болсо 120 сомдон сатылып атат. Азыр түштүк аймагында анарды жыйноо иштери аяктап калды. Багбандардын айтымында аба ырайына байланыштуу быйыл түшүм жылдагыдай эмес. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Күндөмү бүгүнкү чыгарылышын мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чынныгы эркектер үчүн. Азамат, менеджер, Макс, тоо лыжасынын фанаты, Мурат саунага барууну жакшы көрөт. Бирок бар үйдө калышты. Кызыктуу жана маанилүү иштерге өнөкөт простати тоскоол болду. Алган эмес, үй бүлөлүк мамилелерди татаалдатты. Витапрост дарысы менен комплекстүү дарылануудан 10 күн өткөн соң бар өздөрүн жакшы сезип калышты. Витапрост орууну, жайсыздыкты азайтып, зара чыгаруунун бузулушун азайтат. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чынныгы эркектер үчүн.